Кыргыздын элечеги кылымдарды карыткан бийик маданияттын, аялдык кадыр-барктын жана улуттук биримдиктин символу. Бүгүнкү күндө бул ыйык мурас эки багытта: байыркы ороо салтында жана заманбап тигүү ыкмасында катар жашап келет. Бул эки жол бири-бирин четке какпай, тескерисинче кыргыз рухун чогуу байытууда. 15 метрлик мата. Буга жерене аны бир да жолу үзбөй, бир да жолу туура эмес бүктөбөй, баштын формасына ылайыктап ороп чыгат. Бул жерде математикалык тактык жана чеберчилик керек. Чебер апа бул багытта 50 жылдан бери иш алып барат. Элечекти ороо жолун мыкты өздөштүрүп, элдин назарына сунуштап жүрөт. Кыргыз элинин баш кийими, символикалык баш кийими болгон элечекти илгери кыргыз жаралгандан бери ороп келишет. Мына бул кептакыя. Кептакыя элечектин эң ички бөлүгү деп айтылат. Муну кыздын атасы бир атка барабар кымбат баада шуру, күмүш бермектер менен кооздоп кыз турмушка чыгып атканда элечектин эң ички бөлүгү деп жасап кийгизип жөнөтүшкөн. Турмушка чыккандан кийин элечекти орой баштаган. Элечек ошол барган кыздын, мындай айтканда, баш кийими гана болбостон, ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгына керек болсо иштетилген. Алабыз, себеби дегенде мына бул жер көрүнбөш керек. Жабылыш керек. Бир жагынан ыймандуулукка жатса, экинчи жагынан суу өтпөйт. Тамакка, көкүрөккө дегендей. Эми эге алмадан кийин биз оромолду ороп баштайбыз. Оромол дегенде оромолго 18 метр материал кетет. Мына сол кулактын кырынан баштайбыз. Кармактын жерде. Шуру берметтер көрүнүш керек, атаңдын байлыгы бияка көрүнүп туруш керек. Биринчи катта эле ушул заман тынч болсун, эл тынч болсун, эл арасында ушу биз тынч бололу бала чакам менен, анан экинчи катында ушинтип мына барган жеринен баккап кызым өнүп өссүн, заман арасында токчулук болсун, молчулук болсун деп ар бир катына тилек айтып ороп бара берет экен. Негизгиси жалпы журтка, анан кийин ошол үй бүлөгө тилек айтылып, токчулук, молчулук, жакшы, ийгилик, тынччылык, ошол үй бүлөгө ырашкерлик деген жакшы тилектер менен ар бир кат 10 оромдон 15 оромго чейин орулат экен. Биз азыр 5 оромду ороп жакшы тилек менен оролуп баратат. Карма. Сол кулактын учунан отуруп, биринин үстүнөн бирин, где-то 3-4 миллиметрдей азыркы эме эсеп менен айтканыбызда. Илгери бул материалды элечекти кулач, мындай айтканда 15 кулач деп эсептешкен экен. 15 кулач материал ошо бир үй бүлөгө мисалы төрөп калса, же жөкөрлөр жөкөчүлүк заманда өздөрүнө дайым ушул керек болуп турган экен. Кайтыш болуп калса, албетте адамдын өзүнө керек болгон экен. Ошондуктан бул мынау сур белечек, мен азыр ороп аткан сур белечек деп айтылат. Себеби дегенде сурп кепини сурптан турат. Анан жука материалдан, мальмалдан, анан мөлмөлдөн деп ар нерсени бир айтканыбыз бекер. Себеби сурп эң ыңгайлуу буюм. Бир жагынан суу жутат, экинчи жагынан мынау башты жылуу кармайт, ат үстүндө көчүп бараткан
кыргыз албетте тоо ташта, суукта, ысыкта жүрөт. Ошонун баардыгын ушул элечек сактап карап турат. А дегенде сурп элечек. Андан кийин шуру тартма элечек. Мынау кызга берип атпайбы? Алган кызга шуру тартма элечек беришет экен. Андан кийин орто жаш болуп калганда кадимки эле торкой элечек. Сурп материалдын эле кичине жукарагы, бирок кымбатырагы. Сурп элечекти көбүнчө мындай колу жукарактар, алар 10 оромдон 15 оромго чейин эле болгон. Байбичелер аябай саңкайтып каз элечек орошкон. Аны кээде түшүнбөй каз элечек деп жүрүшөт. Жок, каз элечек. Мынау ушу сайма элечек деп айтылып аткан, баягы турмушка чыгып аткан кызга сайма элечек берип атпайбызбы? Мына ушул сайма элечек. Кызын айтып кой. Ушул сайма элечек. Ошол эле мезгилде кыргагы күмүштөн коюлуп атпайбы? Мына ушул күмүш мына. Байлап койчу. Байдын кыздары бир атка барабар мунун жасап атпайбы? Анан албетте албетте сен байсың кем калсың дебей эле ушул кийимдерден эле байкап коюп атпайбы? Айттырбай эле, сездирбейби? Демек бул байдын кызы экен. Келген келиндин эле эмесин ачканда эле көрүнүп атпайбы? Ошол кезде мисалы кыз турмушка чыгып атканда берилип атпайбы? Илгери дүрия жолук деп азыркыдай саймалуу мамлекеттин жолуктары каякта жок да. Ошон үчүн мынабу дүрия жолукту терс каяк менен сайышкан экен. Терс каяк дегени мына нары бети да, бери бети да терс каяк сайма. Ошо менен сайган экен. Кыздар албетте турмушка чыгып атканда өздөрү сайышкан, өздөрүнү үйрөтүшкөн жеңелеп. Анан турмушка чыгып аткан кызга мынантип туруп дүрия жолукту баштарына салып туруп анан кийин узатышкан. Азыр эми дүрия жолуктун маңызын кээде билсек, кээде билбей, байчилерибиз да тагынып алган учурлар кездешип жүрөт. Албетте жаштарга биз туура көрсөтүшүбүз керек го. Кайсыл буюмдун кандай мааниде жасалганын көрсөтүшүбүз керек, айтышыбыз керек болот. Бул ошо кыздын турмушка чыгып аткандагы баш кийими, элечеги, мына шору тартмасы менен, кыргагы менен, анан дүрия жолугу менен. Элечекти ороонун өзүнө тиешелүү болгон маани маңызы бар. Ар бир оромунда аруу тилек, үмүт, кыял камтылат. 20 метрдей ак кеземенин ар бир катмарында аялдын сабыры, үй бүлөнүн куту жана аймактык өзгөчөлүктөр катылган. Аны ороо бул өзүнчө бир жөрөлгө. Баш кийимиңди аздек сакта кызым. Барган үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүн аздектеп карап, баш кийимиңди кир шалдырбай, жерге койбой, жүктүн төбөсүнө коюп, аппак сакта. Себеби ошол үйгө ак кызмат кыл. Эми мындан ары бизден кеттиң, сен ошол үйдүн бүлөсүсүң. Мына баш кийимиңди сага бердик, ошол жака кызмат кылсың деген философиялык мааниси терең сөз менен жакшынакай кылып туруп узатып коюшкан экен. Азыркыдай ажырашуу, келүү деген сөз жок. Чыккан кыз ичинен тышкары элечегин кийип кеттим, болду, все кучактасың. Ошону маңызын жоготпой жаштарга беришибиз керек. Бул жөн эле кооздук үчүн эле кийилип калган баш кийим эмес. Мунун тарыхый мааниси өтө чоң элечектин. Себеби бир кезекте баягы өзүнө керек болгон. Ошону аруу сактап атат, этият сактап атат. Ошол үйгө аз кийгенсип, ошол айылга, ошол урууга кызмат кылып атат. Бул элечек. Ошону бул кыз сакташ керек. Эми элечекти ар бир адам эле ороп кете алган эмес. Себеби дегенде анын сулуулугу керек болуп атпайбы? Наркы айылдан, берки айылданбы, кайсы жерден баланча келин аябай жакшы көрөт ошол элечекти деп алдыртып атайын орушкон. Анан бул күнүмдүк эле эшке чыгып эле уйсап же болбосо мал карап жүргөндө эле кийиле берген кийим эмес. Ашка, тойго, көчкөндө көчтүн алды болуп байбичелер заңкайып кийип, анан аруу сактап, бийикке сактап коюп атышпайбы? Ошондой кийим болуп сакталыш керек. Аздектелиш керек баш кийими. Кээде биз ой келгендей кие бергенге боло турган кол жолук эмес. Элечек деген бийик.
мындай айтканда кыргыздын жүзүн көргөзө турган, чет мамлекетке барсаң Кыргызстандын жүзүн көргөзө турган баш кийим. Бүгүн заман агымына жараша бул ыйык баш кийим трансформацияланып, оңойлотулган абалда тигилип жатат. Чеберлер салттуулукту сактап, бирок аны колдонууга жеңил кылып иштеп чыгышууда. Алардын арасында чебер Сурма апа да бар. Мисалы менин апам ошол мен бала кезимде көрсөтүп айтып берчү, өзү да кийип жүрчү оромо элечекти. Ошо илгерки заманбап мурунку замандын элечектери. Анын жасалышы ошол замандын талабына ылайыктуу, такыр башкача, өзгөчө. Анан азыр эми биз мына заманбап замандын талабына, элдердин талабына ылайыктап биз азыркы заманбап элечектерди жасап келатабыз. Бул элечектерибиз азыр ошол биринчиден кийгенге кооздугун чыгарабыз, экинчи бунун сапатын карайбыз, үчүнчү ошонун мындай көпкө узакка пайдаланганга, жууп кийгенге, башка жака алып жүргөнгө ылайыкташтырып, заманбап кылып мына ушул элечектерди чыгарып атабыз азыр. Ал мурунку элечек менен азыркылардын жасалыш, кийиш, жарашык жактарынан көп айырмачылыктар бар. Жаңы заманбап элечектерди тигилип, аны кийип, кооздугу талабына жараша көрсөтүп берейин. Мисалы, мына элечегибизди биз ошол заманбапка ылайыктуу кооздугун, көлөмүн көрсөтүп, ошол формасын чыгарыш үчүн мына азыркы калпактан тигилген синтофондон пайдаланабыз. Ушул заманбапка ылайыктуу материал менен пайдаланабыз. Ал мурункулар такыр башкача жасалып, анан кийилип келген. Тигилген элечек салтты бузат деген пикирлерге карабастан, дал ушул ыкма менен элечектин түрүн тигет. Жаштардын заманбап айымдардын бул баш кийимге болгон кызыгуусу дагы жогору. Бул албетте мода эмес, бул муктаждык. Сахна адамдары, мамлекеттик кызматтагы айымдар же чет өлкөдөгү мекендештерибиз үчүн эң ыңгайлуу чечим. Негизгиси сырткы формасы салттуу маанисинен чыкпай, кыргыз аял затынын улуулугун көрсөтүп турганында дейт Сурма апа. Сайыз убагы мезгилде элечекти биз такыр эле унутуп, мындай пайдаланбай деле, кызыкпай деле калган болчуңуз. Баягы кино актерлор, анан илгерки эски ошондой баркын билген гана айылдын чет жактагы энелерибиз, эжелерибиз пайдаланчу эле. Анан биз азыр заманбап мына улуттук кийимдин баалуулугу көтөрүлүп, адамдарыбыз, жаштарыбыз кызыгып, ушу элечекке басым жасап аткандыгына байланыштуу шайрапаларга, ошондой эле жанагындай иш-чараларга да ушу улуттук кийим боюнча көп басым жасалган үчүн элечекке дагы жакшы талаптар көп болуп атат. Бизди эң кубантканы жарайткан эжелер, жеңелер ушу элечекке кызыгып, маани маңызын билип, мындай таасир ала баштады. Кандай формада болбосун, башкысы маңыздын сакталышы. Элечек оролсо да, тигилсе да кыргыз аялдын башындагы ак тилеги, аруулугу жана улуттук намысы катары бийик бойдон кала берет. Биз тарыхты кадырлап, заманды кабыл алуу менен гана мурасыбызды түбөлүктүү кыла алабыз.